Үмүт ТВ эл кызматында. Бурулкан апа учурда 90 жашта. Карысы бардын ырысы бар демекчи, бүгүнкү күндө өлкөдө сейрек кездешкен курактагы апанын акылына саатын угуп, маектешип отурдук. Ушинтип жүрүштү. Ушинтип атадан ажырагандан кийин кайсы болот эле. Ушундай кыйынчылык болуп, анан чоңойдук. Азыркы учурда апа 40 неберенин, 40тан ашуун чөбөрөнүн бактылуу чоң энеси. Jarlum emesen çeli Solum es apa sen çeli Апанын айтымында эл тандап эл шайлаган президент Сооронбай Жээнбековдун чоң ата чоң энеси менен курбулаш болуп, алардын кыйын күндөрдө бир айылдын элин тамак аш менен каржылап, баккандыгы тууралуу айтып берди. Ошондой эле алар менен жакын тууган экенин, эже-жезделеринин түп нускалуу адамдар экенин баса белгилеп өттү. Саламатсызбы, Бурулкан апа, мына бүгүнкү сиздин 90 жашка чыгып, сиздин улуу бир кылым мындан келди биз деген айтсак болот, сизде бир кылым жашады деп. Бир кылым жашап, биздин кыргыз эли көргөн оор жашоону, жеңил жашоону көрүп, ошондой эле сизге эмнеге келдик биз? Анткени сиз деген мына эртең расмий боло турган өлкө башчысынын президентибиз Сооронбай Шариповичтин чоң энеси менен бир курбулаш болуп, теңдеш болуп, ошол убакта кыйынчылык, оорчулуктун баарын тең өткөргөн адам катары ошол эне жөнүндө бир азын-олак коомчулукка айтып бересизби деген ой менен келгенбиз. Анда эмесе сөз сизде. Ошол ажар эжем аябай жакшы аял болчу. Жокчулукта баары жогун багып келишти. Жээнбек сиздин экөө. Баары элге пайдасы тийди, багып келди. Эми бир өндө болсо дагы берип турса пайдасы тиет экен. Аш калгандар көп болгон, кыйын болгон заман. Мына ошондо буларда бар экен. Жээнбек жездем да жакшы киши болчу, абыройлуу. А эжем болсо шыпырылып эле ушу келгиле, алгыла, жегиле деп ушундай эжем бар эле, ошондой эле да. Мына эжем, мына жездемдер жакшы карап, тигиге берели, тигиге берели деп турганын мен өз көзүм менен билип жүрдүм да. Анан кийин эми олордо сондой, онон кийин көргөн жокмун олордой адамдарды. Бир жакшы, анан ошон үчүн Кудайым берип, мына балдарым мындай болду. Бардыгы папка көтөрүп, ошолор жакшы ишти иштеп, кара кулжаны теелеп, бардыгын ошо кара кулжаны ошо жездем балдары теелеп жүрдү. Сооронбай Жээнбеков дагы мына ушул ак баталуу Бурулкан апанын көз алдында чоңойгон. Анын алдыда эл үчүн иштеп, тарыхта калар эл башчы болоорунан көзү жетет. Бизде бир жакшы сөз бар эмеспи? Боло турган бала башынан деп коет. Сиз бир гана ал кишинин ата энесин көрбөстөн, чоң энеси менен да курулаш болуп, чоң энесинин менен дагы чогуу жүргөн адам катары Сооронбай Жээнбеков бала кезинде кандай бала эле? Мына Сооронбай Кудайым аккан арыкка суу келет деп, бул мынтип бул жерде өз күчү менен окуп, өз күчү менен иштеп, элдерди мынантип, элге мына жакшы кам болуп калды, илгеркиси айтканда. Өз жакшына балдар болду, созулган. Окуту, өз күчү менен мына Бишкекке келип окууга түштү. Өз күчү менен мына иштеп, жакшына иштеп келатат. Бирөөгө жамандык кылышпайт булар. Түптүз ата энеси, түптүз адамдар болчу. Элди сыйлаган, баккан. Өздөрү дагы Алла Таала билет экен. Өздөрү дагы мынтип аралашып элге жакшы болуп жүрүшөт.
мен ошого эле сүйүнөм аябай. Бурулкан апа эртең кыргыз элинин колдоосу менен расмий ажоолуктакка отура турган Сооронбай Жээнбековго ак батасын берди. Дагы бир жакшы сөздүн нускасы карысы бардын ырысы бар деп коет. Бүгүн биздин өлкөдө сизге окшоп 90 жашка чыгып, улуу урмат сый көрүп, небере чеберелүү болгон биздин апаларыбыз аз деп айтсак дагы жарашат. Ошол 90 жашты аркалаган, бир кылымды аркалаган эне катары биздин бүгүнкү болуп жаткан өлкө башчыбызга, биздин өлкөгө, Кыргызстанга өзүңүздүн бир жакшы батаңызды берип кетсеңиз. Бир үйдүн баласы болбой, бир үйдүн 1000 үйдүн санаасы болсун. Бир үйдүн атасы болбой, 1000 үйдүн даанасы болсун. Теңирим берсин, ушу элине эли ырыскы берсин, эл ичинде эсен жүрсүн, эли да эсен болсун. Көтөрүп мына эл ичинде жакшы президент болсун. Сооронбай бала кезинен жакшы бала болчу, барысы. Ата энеси жакшы болчу. Эми азыр Кудайым берип аккан аракка суу келет деп мына берди Кудайым. Эми эл ичинде эсен жүрсүн, эли да эсен болсун. Баары эсен болгулайлы. Мен Сооронбайдын чоң энесин көргөнмүн. Эжем да болот болчу. Эми ушу атаң өлсүн, атаң көргөн өлбөсүн. Энең өлсүн, энеңди көргөн өлбөсүн. Тынч аман ойноп күлүп ушул Сооронбай эл ичинде жакшы куярман, элге куярман, жакшы кам болсун айланайын ушу. Тилегим ушул. Үмүт ТВ эл кызматында.